Assalamu alaikum. Урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана коноктору, ошондой эле адилеттүү жарандар, YouTube каналынын көрөрмандары, хейтерлери, колдоочулары. Азыр мен могу Курманбек көчөсүндө бара жатам. Бул ал жанагы Пакистан индустарды окуу жайы, ошонун тушуда мол Синде, Синби не Гуимби дали түрмада иштегендердин эки үй салынганда маселе эмне? Кече күнү Дагестанда көрдүк, бир заправка күйүп жарылып, бир 30дай адам мерт болуп, 500дөй адам жаракат алып жана болду. Эми биз көргөн, бирок жылга эле Кыргызстанда дали заправкалар күйөт, жарылат, башка болот. Азыр бул үйдү негизи жанагы правила боюнча, эреже боюнча заправкадан 50 метр алыстыкта салыныш керек да. Мол үй көрүп турабыз, 50 метр эмес, 5 метр. 5 метр заправкадан. Эртең бир нерсе болсо, мол үйгө от өтүп кетет да. Бирок закон боюнча ким биринчи салса, ошолдун укугу көбүрөөк да. Бул азайыз көп жылдан бери бар негизи. Үйлөр жакында эле 5-6 жыл мурун салынган. Закон боюнча бул үйлөр мындай салынбаш керек эле. Азыркы күндө канча бир заправка ушундай жилой домдорго жакын турат. Өтө коркунучтуу. Бир жылы Сарбашев Ошто дагы аракет кылган заправканы жылдырабыз деп, бирок жылбаган. Ошого биз өкмөт ушундайларды карап койсо, мына бул рабочий заправкада эми Кудай сактасын, бирок бир нерсе болсо могу үйгө өтүп кетет да. Рахмат көңүл бурганыңарга.